Саламатсыздарбы? Жалал Абад колледжинин табигый техника бөлүмүнүн костюмду көркөм долбоорлоо сабагынын окутуучусу Өмүрбекова Элвира Кенжебековнага, КМТШ-18 тайпасынын студенти Шамшиддин кызы Альбинанын кайтарым байланыш үчүн даярдаган презентациясы. Берилген тапшырма боюнча сабактын темасы кийимдеги тарыхый стилдер жана мода. Тапшырмалар: 1. Стиль жөнүндө түшүнүк. 2. Грек стили. 3. Роман стили. 4. Готика стили. 5. Кайра жаралуу доору. 6. Барокко стили. 7. Рококко стили. 8. Ампир стили. 9. Арнуво стили. 10. Классикалык стиль. Стиль бул идеалык мазмундун бирдиктүүлүгү менен шартталган образдык системаны көркөм чагылдыруунун каражаттарынын, чыгармачыл ыкмаларынын жалпылыгы. Грек стили. Грек стили биздин заманга чейин 7-4 кылымда негизделген. Мында кийимдин кездемеси ийинен ылдый көшүлүп, төгүлүп турган. Роман стили Европада 10-12 кылымда үстөмдүк кылган. Мында доордун катуулугу оор мüşөктөрүндөгү кийимдин катуу түс формасы менен берилген. Шаарлар күч-кубатсыз болуп турган. Готика стили 11-13 кылымда өкүм сүргөн. Бул мезгилдеги костюмда кууш келген узун кийимдер, төбөсү чуштуган конус түрүндөгү баш кийимдер үстөмдүк кылган. Кайра жаралуу доору 14-16 кылымдагы стиль. Мында негизинен кийимдер жеңи мойну ачык тигилип, адамдын жаркын маанайын чагылдырган. Барокко стили 16-18 кылымдагы стиль. Мында кийимдер өтө кооздолуп, париктер жогорку даражаны берип турган. Архитектура өнүккөн. Рококко стили 18 кылымдагы стиль. Мында үйлөр кооздолуп, аялдардын кийими өтө кенен жайылып, юбкасы киттин мурутунан жасалган каркастар менен тирелген. Ампир стили 19 кылымдын башындагы стиль. Стилдин негизги багыты жөнөкөйлөштүрүү. Мында көйнөктөр корсеттен бошотулуп, колу мойну ачык тигилген. Арнуво стили 20 кылымдын башындагы стиль. Мында негизинен кездемени тандап алуу эркиндиги жарыяланып, кийимдер түз формада бычыла баштаган. Классикалык стиль. Классикалык стиль функциялык жана эстетикалык башаттардын өзгөчө гармониясы менен мүнөздөлөт. Мода жөнүндө сөз кыла кетсек, мода жашоо тиричиликтин жана маданияттын кайсы бир чөйрөсүндөгү белгилүү бир табиттердин узакка созулбаган үстөмдүгү. Кийимдеги мода бир стилдин чегинде белгилүү бир формаларга, пропорцияларга, кездемелерге, түстөргө, бөлүктөргө жана массалык тартууну чагылдырат. Мода 17 кылымда Лондондо жаңы көйнөктөрдү аада-салттары баяндалган биринчи иллюстрациялык журнал чыккан кезде пайда болгон. Ушуну менен менин презентациям